Meni kıynagan nerse bir nerse da bir okçu gelir. Bana gelir. Anan al menden surayt. Meni okut deyt. Men хорошо deyt. Ошол bala bir juma жүрөт дагы кетип калат да. Анын кетип калганын себеби мындай. Анга внимание жетпей аткан болот. Анын сөзү да эми. Бул bir мисал. Анан үшүп кеткен болот. Анан түшүнбөй аткан болот. Булардын бир эле ответи бар. Ал жумуш просто ал адамдык эмес. Түшүндүңөрбү? Азыр мисалыда бир доктурду алып келип туруп мал союп жиликте десең, хирургду экөөнүн жумушу бир. Бирок ал аны кылгысы келбейт да. Хирург деле адам соёт, коркпойт, кандан коркпойт. Тигет, бүт барын кылат. Бирок ал ошо мал сойбойт ал. Түшүнөсүңөрбү? Айырмасы бар. Эми кассапты апартып адамды сой десең сойбойт ал деле. Ошол дейт. Мындай, просто мен айырма түшүндүрүп атам. Адам өзүнүкүн эмес, бирөөнүн сферасына түшүп калганда адам өзүн ошол жерде лишний сезе берет. Керек эмес дейли, ушул адашып эле келип калгандай эле боло берет. Бирөөнүн үйүнө кирип алганда болуп, кыжалат болуп эле, барса чота көңүл бурбай аткандай болуп эле. Просто ал жердин адамы эмес да. Ким ишип атат? Сен өзү тандап келдиң. Автоэлектрик эми качан көрдүң эле автоэлектрикти домдун ичине, үйдүн ичине алып кирип алып, паластын үстүндө отуруп алып, машина оңдогон. Аны төрт дөңгөлөгү көчөдө да, эшикти оңдойсуң, ясно. Эшикте суук болот, ысык болот. Машинанын сасыйт, түтүн чыгарат, моторунда майы бар, биягында көсү бар, ясно, чаңы бар. Сен өзүң ошого кайыр болуп келдиң. Мен ошону кылам өмүр бою деп. Анан келип алып, чота мындай да, чота мен өтө суук болуп атат, мен күн ысыкта келбеймби? Сен эмне уста болуп чыккандан кыш болбой коебу? Жок. Эмне кыш менен эме малтырыңды соруп кирип кетесиңби уяңа? Иштейсиң да кышы менен айла жок да, тирилик да. Күн ысыганда эмне кыласың? Паткан жер кирип кетесиңби? Ал просто анын жумушу эмес туугандар. Түшүнөсүңөрбү? Ошон үчүн ошондой адамдар если кокустан среди них если бар болсо, андай адамга реакция кылбагыла. Эч качан. Мен силерге мындай кыска түшүндүрүп берем. Хорошо, мен окута албайм да. Мен аны өзүм мойнума деле алам. Мен айтып атам го, мен профессионал эмесмин. Бирок мектепте бир мугалим болот. Орус тилден берет да эчеке. Класста 20 бала бар. 20 баланын 5 бала орусчаны чотку үйрөнөт ошо эчекеден. Негедир баягы 5-өө экичи да. Болсо бир мугалим, бир класс, бир парта, бир сабак, бир тема, бир тапшырма. Себеби баягы 5-өө аракет кылат, 15-и кылбайт. Айырма ошол, түшүнүңүздөрбү? Ошондуктан кээде сабак бергенге деле карабайт. Өзү мындай, мен силерге бир секретти айтам. Бүт нерсе адамдын ооматы, алдына түшкөн бир оомат. Адамга бир нерсе прибыль түшүрүп атат, бирөө мактоо алып келип атат, ушул нерселердин бардыгы бир эле нерсеге зависимый болот. Аллага болгон тобокелине эле, курбанчылыкка. Сен үйүңдө 4 балаңды таштап, катыныңды таштап, нафси калоону түндө менен кошуласың, балдарың жаныңда эркелетесиң, ата-энең жаныңда, ысык төшөң жаныңда, тамаң даяр. Ошол рахатты таштап, кой, мен өзгөрөйүн, илим алайын деп аны таштап келип атасың. Келгенде биякта выживание акчаң кетип атат. Акча төлөп атасың, инструмент сатып алып атасың, суукта жүрүп атасың. Мына ушул курбанчылыктар бааланат. Алла Таала курбанчылык кылган адамды ошо кылган курбанчылыгынын эсебинен гана ошол иштин сырларын ачат. Анын башкаты болгону үчүн эмес, анын илимдүү болгону үчүн ачпайт. Хадис мазмунунда келет, ким кайсыл нерсеге убакыт бөлсө, мен ошонун сырын ача берем дейт. Убакыт бөлсө, түшүнөсүңөрбү?
Үйүндө отуруп алып эле мечтать эте берди. 1 жыл мечтать этти. Ал өмүр бою мечтать этти. Келмейинче. Хорошо, келбесин. Хотя бы интернетке кирип, сааттап теорияларды алып, убакыт кетирип, илимин алмайынча бир тыйын. Бир аз акча кетирип инструментин алып, мына азыр кимдир бирөө инструмент сатып алды, туугандар. Бир инструмент өзүн 10 жол актамайынча сынбайт. Чүнтасары настолько бул ход, хорошо да, бул эмес. Мынагы дешевый. Бул дороже. 300 сом, 200 сом. Бирок мына алды эле 200 сомдук буюм. Ошол 200 сомдук эмес, 1000 сом жумуш кылмайынча бузулбайт ушу. Жоготпосоң ушу 10 000 сом иштеп берет. Мисалы. Мен айтайын деп атканым, эч бир инструмент жөндөн жөн мусор болбойт да. Инструмент бул оружие. Солдаттардын оружиясы кашык, вилка эмес да, турабы? Калаш, пушка, граната. Биздин оружиябыз ушул. Биз охотага чыкканда ушу менен охотага чыгабыз. Чүтасар инструменттер менен охотага чыгабыз. Охотник көрбөйсүңөрбү? Велосипед менен чыккан. Чалгы менен чыккан. Мынтык менен чыгат да, турабы? Ар бир нерсени өзүнүн оружиясы менен чыкпасаң, ал адам эчтеке кыла албайт. Менмин деген устанын колуна эчтеке бербей машинага салып коюп, тупой айланып калат. Эчтеке кыла албайт ал. Менмин деген диагностика алып туруп, диагностика кыл деген түтүнүн ичинде отуруп калат, эчтеке кыла албайт. Ал инструмент жок, ал никто да, короче. Ошон үчүн инструментти алыш керек, инструментке привыкать этиш керек, буга курбанчылык кылыш керек. Инструментке курбанчылык кыласың, Алла Таала ушунга жараша зейин ачат. Сен дагы бир чоңураак инструментке акча коротосуң, Алла Таала ошонго жараша зейин ачат. Ошонго ишенгиле, 100% ишенгиле. Көп адам айтат, мен бир адамга сөз айтпайын, мага келет, 11 жыл болгон болсо, 2,5 айдан кийин баштап бала окутуп баштаган да, мен 2,5 айдан кийин сразу бала окутуп баштагам. Алганда сразу 3төн же 4төн мени аэропортто тааныгандар, видеону көргөндөр деле айтат, тааныйт. Мен учениктен чыкканда сразу 2-3 бала алгам, сразу. Ошондо айткан, энем, сен өзүң устачылыкты билбесең, 2-3 ученикти сен эмне кыласың деп айткан. Мен айткам, хотя бы эмнени билем? Предохранительди билемби? Давай я предохранительди үйрөтөйүн. Сигнал коюшту үйрөндүмбү? Давай мен сигнал покажды үйрөтөйүн. Бул билесиңер эмнеден? Амару соңсом качан мешитке киргенде жамааттар отурат эле дейт да, ар жерде аркылуу илим алып аткан болот дейт. Бир жерде илим берип аткан болот дейт. Бир жерде илим алып аткан болот дейт. Бир жерде илим алып, кайра ошону үйрөтүп аткан болот дейт. Пайгамбар ошол жерге барып отурат дейт. Түшүнөсүңөр? Бул деген алган илимиңди үйрөнүп, сразу кайра үйрөтүү, бул сүннөт. Пайгамбарыбыз ушундай кылган. Түшүнөсүңөр? Настолько это полезный. Биз билбейбиз, мисалы, колубузга миллиондогон акчалар келип кетип калат. Эч биринин бир тыйын бизге эффективностун билбей калабыз. А эгер работа келди, то есть келди, өнөр келди, сразу үйрөттүк, зекетин бердик. Түшүндүңүздөрбү? Ход нону карагыла, жөн эле мындан паук кылып жайып ушеге коюшту. Бу эми илим. Кимдир бирөө билбейт. Ушуну бирөөгө көрсөтүп кой, сен муну үйрөнгөнүң зекетин бердиң. Зекет ар түрдүү болот да. Миллион сомдун зекети бар. Мынча сом деген. Ана бир өнөр бар, сен үйрөндүң. Асмандан эч ким энеден төрөлгөндө электрик болуп түшпөйт. Энеден төрөлгөндө мен азыр айтам, татам мен өзүм асмандан үйрөнгөм деп айтсам, ал жалган. Мен бирөөдөн көргөнмүн. Анан мен ошону үйрөнгөнмүн. Код интернеттен, код живой, айырмасы канча? Мен уже бирөөнүн эмесин, мээнетин көрдүм, үйрөндүм. Анан биякта калды, мен силерге обучать этип атам. Демек мен үйрөнүм дагы, мен силерге обучать этип атам. Это уже бесплатно, платно, это каждый на свой. Канчалык ким ар ким өзүн канча баалайт. Ал өзүнүн. Кимдир бирөө акча албайт, бирөө окутпайт. Кимдир бирөө акча алат, тоже окутпайт. Кимдир бирөө акча алат, акчасына жараша окутат. Кимдир бирөө акча алат,
акчасы артык уктат. Түшүнөсүңөрбү? Ар ким аркыл акыретте өзү Алла менен конкретно эсептеп кылып алат. Илим берүү башка, то, что ты там зарабатываешь, это вообще башка илим, башка дүйнө. Түшүнүңүздөрбү? Бирок ушул жерде бир маселе, мына силер акчага окуп атасыңар, мен силерге келечекке совет берем. Только акчага окутуш керек. Мен 2 жылдан бери акчага окутам да. Мен анга чейин 2 жылга чейин 1000ден ашык бала окуткам. Бурда окуткан балдардын арасында көбү менен мамилем бар. Бирок 1000 эмес да. 2 жылдан бери мен окуткан балдардын 100дөн ашыгы менен мамилем бар. Эми түшүнөсүңөрбү? Бул эмнеден айтайынбы? Качан сенин акчасын алып туруп окутсаң сени барктайт. Сени барктайт, сен сүйлөп аткан сөзүңү дагы барктайт, жашоодо сразу колдонуп баштайт. А сен бекер окутсаң, кызыкканы деле келип алат, кызыкпаганы деле келип алат. Сабак берип атсаң, уктап аткан, укпай аткан, телефон чукуп аткан, бир нерсе кылып аткан. Ал сен укпайт, анан сен морально сындырып таштайт. Чото мен жакшы окута албай атат окшойм. Чото маани бербей атат эчке, мустоо чыкпай атат. Кызыкпагандар келет да, баягыда жүрүп эле кетип кала берет да. Чото мен буларды илим бере албай атат окшойм деп, окутуп аткан мастерди морально сындырып таштайт. Ал дальше окута албайт алчы. Анан бир баланы кичине үзүрү бар эле, ооруйт эле. Мен ошо бала кичине стрессте болчу, үйүнөн чыкпайт эле. Балалыктан үйүнө барчу элем да. Балалыктан үйүнө барат элем. Балдарга кошулчу эмес да, анан эми барып ошо бала менен ойношко аракет кылат элем. Мына кичине айылдар кошулсун, менен кичине бала. Барып шахмат ойнойт элем, башка ойнойт элек. Мен шахматтан күчтүү болчумбу өтө. Шахмат кийин арам экенин билип ойнобой койдум. Ошол бала атайын шахматтан утулуп берип, настроениясын көтөрүп, ушинтип көп аракет кылгам да, көп жыл. Кийин мен ушул устачылыкка да тарттым. 1 бардым, 2 бардым. Ошол бала азыр өтө чоң устага айланды да, эми азыркы күндө. Ошол бала айтып атпайбы мага? Мен түшүнбөйт элем, бу элеман эмне менин үйүмө келе берет деп дейт да. Мен бир баланы уста кылам деп үйүнө 100 жолу барат элем, керек болсочу. 100 жолу үйүнө барат элем. Мен сен эмне келбей калдың? Настолько мен анга эме кылат элем, зар эме. Ошону уста чыгарам деп аракет кылат элем. Көрсө ошонун бардыгы туура эмес экен, кереги жок экен ошондой кылыштынчы. Чык публикага реклама кыл, мен окутам, зуб даю. Точно. Кел. 7 областтан чындап окуйм деген балдар бар экен, келет экен. Керектүү адам маалыматты алат экен, сен түтөбөйт экенсиң. И ал балдар точно иштеп кетет экен да. Мен ар бир группамдан жок дегенде бир 5 бала иштеп кетет да. Бул бир группадан 3 айлык группада эме, 1 айлык сабакта 5 бала иштеп кетүү деген бул вообще чоң нерсе. Биздин коллежде 20 канча бала окуган болсок, ТОДо, техническое общее обслуживание деген кесип болот да. Азыр в данное время экөө иштейбиз. Нурсейит деген досум бар, мен иштейм. Билесиз да? Да, бирөө иштейт эле, мен агайым Жолдубай деген. Ал Жолдубай иштебей койду, башка ишке өтүп кетти. Бизнеске өтүп кетти. 2 эле адам 20 болбосо биз 3 жыл 10 ай окуганбыз, Ошондой бир эмеден калып калыш кыйын да, короче. А так настолько эме ушунчалык кызыккан адамдар келгендиктен көп уста чыгат экен да. Калгандары эмнеге уста чыкпай калат? Алар көңүл бурбайт. Биринчиден инструмент албайт. Экинчиден айтканын кылбайт. Үчүнчүдөн графигиңе түкүрөт. Ошон үчүн алар илим жукпай калат болгон. Алар аракет кылат, жакшы аракет кылат. Барат, машинанын жанына барат, карайт. Сонун эме, аракетине сөз жок. Болгону илим жугуш үчүн көп тармактуу кылыш керек да. Итаат кылыш керек, агайды угуш керек, мисалы. Себеби мен мисалы эч кимдин жашоосуна киришпей атам да, братан, үйүңө барып туруп саат 10-да укта деп айтам, туурабы? Мен мо врачка кайтып турсам, эмне 12-де көчөдө жүрөтүн деп айтам, туурабы? Жеке жашоосу. Мен кирише албайм анга. Мен эмне кылам?
Saat 9'da mага kel деп атам. Не себептен? Saat 9'da sen могул жерге келдиң. Эч кандай иш окуу башталган жок, бирок ишкана 9'da ачылды. Sen окуп аткан мезгилде графикке привыкать этип үйрөнөсүң. Saat 9'da келесиң, какштык. Saat 5'e чейин ушул жерде турасың. Кайсыл Бакай банкка, кайсы Кыргызстан банкка барсаң, saat 10'da ачыла элек болот. 9'da какштык ачылат. Клиент келеби, келбейби сурабы? Негизи республиканский стандартта иштеген ишканалар графигин жестко кармайт. Билайн компанияга барчы saat 3'тө жабык болот экен. Же обедке кетип калган болот экен. 3'тө иштеп аткан болот. Ушундай айтам да, мамлекеттик деңгээлде ишканалар графикте пикке кармайт, жестко кармайт. Ондар ошондуктан ар бир бизнестин негизги мотору, основасы бул график. Ошондон графикти катуу карманып, итаатты кылып, бизнеске жакшы сел коюп, пландарды коюп, ошонго ишенип, Аллага тобокел кылып, ошол нерсени кыла турабыз иншалла. Алла таала ар бир иштин омат сырларын ачып берет. Конечно, бир эле бизнес кылганда окшоп кетпейт. Автобизнесте түрлөр көп. Аябай часть-частька бөлүнүп кетет. Авто запчасть саткан, электроника саткан, электрик, инжектор, диагностика, чип саткан, алып келген, ташыган, айтор 20дан ашык кесип бар. Ичинен өзүңө жаккан кесип тандап кете берсең болот. Негизи автосферасы, мен канча жылдан бери сабак берем, бул автосферада акча аябай көп. Кааласаңар алдыма келсеңер далилдеп берем. Автоэлектрикте башка жагында бардык жеринде акча көп. Любой иште профессионалга айланса болот. Обычный эле автоэлектрикти үйрөнүп алып, сен өзүң автоэлектрик болуп кааласаң, чоң СТО ач, кааласаң окут, кааласаң ошонго тиешелүү запчасть сат, айтор ушуну бизнеске айландырып, сен кичинекей эле прибыль менен өтө чоң прибыльга чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Мына биз ата-энебиз, менин поколениям бардыгынын эле ата-энеси электрик болгон эмес. Бизде бардык эле кыргыз байлар дыйкан болгон, мал чарба кылган, бак иштеткен. Айтор ушундай эле чоңойгонбуз. Талада кетмен чабып, теңшерикке тыт кыйып, пахта терип, менин кургакталарым бардык эле ошентип чоңойгон. Дыйканчылык, мал чарба болуп элечи. Эми мынакей мүмкүнчүлүк келди. Биз окуп үйрөнүп атабыз, өсүп атабыз, окутуп атабыз. Туугандар, Россияга балдарын жөнөтүп аткан ата-энелер, ал балаңардын өмүрүн туура пайдалангыла. Азыр күчүңөр барда өзүңөр иштеп, балага мындай илим бергенге кызыккыла. Азыр көп ата-энелер баласы 16-га чыкканда ID картты алып Россияга жөнөтүп атат. Россияда мен канча жыл жүрүп келдим. Аяка барганда эч ким анын башын сылабайт. Эти жок тамакты жейт, көчөдө тапка айлыгын алганда көчөдө тентийт, ичет, чегет. Мына баягы лыцыйлар убагында жүргөнбүз. Эскалатордон түртүрөт эле, метрого түртүрөт эле, троллейбустардын түгүнө түртүрөт эле. Көчөдө продуктка чыксаң урат эле, акчаңды алып коет эле, телефонун сындырып таштайт эле. Баран дейт эле, козел дейт эле, кандай кемиштеп, ошентип закат жеп, нерв психологиясы өлүп, эптеп, ал жака баргандан кийин уятынан дагы келбей жүрөт. Ошон үчүн туугандар, бул баланы Россияга жөнөткөн теманы жыйнаштырыш керек, өнөр үйрөтүш керек. Машина үйрөтөсүңбү, кетмен чапканды үйрөтөсүңбү, кыскасы сенин күчүң барда ал өзүнүн жеке бизнесин баштап алсын. Эртең анан сен көзүң өткөндөн кийин ал кенен кесир адам окшоп иштесин. Жаштар ал сезбейт, барат, дворник болду иштеп аткан, крышада иштеп аткан, канча бала крышадан түшүп өлүп калып атат. Барып разнорабочий болуш дейт, грузчик болуш дейт, разнорабочий жыргайт дейсиңерби? Футболдон жарым кап песок салып берет. Эшикке 8 тонна контейнерге алып чыгып ыргытат. 8-этажга гипсокартон көтөрүп чыгат. Настолько это сложно. Аны бул жакта ата-эне сезбейт, байкабайт, көрбөгөнгө алып кое берет, пышат дейт. Бала антип пышпайт. Баланы ээрчитип жүрүп пышырыш керек, көрсөтүш керек, бизнесте үйрөтүш керек, динге окутуш керек, бизнеске окутуш керек, көңүл буруш керек. Ал 25 жашка келет. Келсе үйдө эч нерсе жок. Бир кыйшайган машина алып койгон, үйдө эптеп, бир нерсе алып үй салып койгон. Калган тойлоп чачып жүргөн бала келет, кайра такси айдайт, башка кылат. 25-те үйлөнүш керек. Үйлөнөйүн десе кредит алат, кайра кредит алып, кайра жөнөтүп берет. Туугандар, мындай жашоону жыйнаштырыш керек. Балаңа үй салып берем, үйлөп берем, аны не кыласың?
Балаңа илим үйрөтүп кой, болду. Бала өзү иштеп бардыгын кылып алат. Кыргызстанда эле иштеп туруп полный кылып алат. Мен Россияда канча жыл иштегем, эчтекеге жетишпей келгем. Келгенде бир үй дагы бүтпөй келген. Мен эмес, мен эки бир тууган бар эркектерден үчөө иштеп келгенбиз. Айына 300 миңден зарплата алган убакыттар болгон. Үйгө келсек бир үй бүткөн, бир машина. Биз кайра нолдон баштаганбыз. Россияда эч кандай эме жок. Келечек жок. Россияда Англия, ход Америкага барасың. Өзүңнү бирөөнүн жеринде хам болгончо, өзүңнүн жеринде кул болгон жакшы. Ушул жерде кулда иштеп, бутуңа туруп, ушул жерде кенен кесир, туугандарың менен, бала чакаң менен бодура жашаган жакшы. Так что бандай чет жакка барып байып кетем, чет жакка барып мынтип кетем, эртирээк үй салам. Чет жакка барып сен эч кимсиң, никтосуң. Ход сен прокурорсуң, чет жакка барсаң сен разнорабочий болосуң. Эч ким сени сыйлабайт. Баран дейт, башка дейт, кемситет. Короче, чет жакка барсаң сенин башыңды сылап бирөө сага илим үйрөтпөйт. Ошол жакта кор болуп үйрөнөсүң, сварка кылганды үйрөнөсүң, башка кылганды үйрөнөсүң. Сөз жок аны, айлаң жок сен. Андан көрсөм бул жерде ошол бала 16га чыкканда бүт морально өтө күчтүү болот. Эч ким кемсите электе, эч ким чүнчтө электе, могул жерде бир ботинке тиккен адам болсо кошуп туруп ботинке тиккенди үйрөнүп, телефонуңду үйрөнүп, бир кирпич урганды үйрөнүп, крыша жапканды, машина оңдогонду үйрөнүп, машина зап жасатканды үйрөнүп, Кыргызстанда бизнес кылышты үйрөнсө, ошондо бат эле бутка турат. Кыргызстан азыр өнүгүп атат. Кыргызстанда любой тармак пустой. Мына мен автосферасында кыргызча контент тарткан, сабак берген менден башка эч ким жок YouTube'га. TikTok'то, Instagram'да жүрөт. Бирок сабак бербейт алар. Сабак берсе дагы эми ар ким өзү үчүн сабак берет, акырет үчүн. Настолько аракет кылбай эле, эч ким күйбөй эле, акчасын төлөсөң окутат, акчасын бербесең айда берет. Мен деле кыйратып аткан жерим жок, бирок ушинтип аракет кылып, бир нерсе кылып, ушундайларга кошуп, окутуп, чокутуп, антип мынтип. Кыргызстанда чен башка мамлекетке караганда бутка туруп кеткени возможно 90-10. 90% Кыргызстанда возможно көбүрөөк. 10% Россияда. Россияда дагы мындай 5 жыл иштеп, 5 жылда Россияны жакшы тааныгандан кийин бутка туруп кетсе болот. Бирок 5 жылда сен түгөйсүң. Сууктун баары өтүп бүткөн болот. Орустардын тамактарын жей берип, бүт ички органдарын сууга өтүп, көчөдө кийимди антып кийип, суу болуп, түнгө чейин иштеп, нервиң өлүп, такси айдап, адреналин чөп, канча бала өлүп калды. Так что жигиттер, любой семьяда бирден экиден Россияда жүрөт. Жүрбөгөн болсо мурда жүрүп келген. Не кереги бар ушунда жашаган? Давай Кыргызстанда өнүгөбүз, ишет өсөбүз. Эгер Кыргызстанда иштесек, Кыргызстанга налог төлөйбүз. Кыргызстанга полный Кыргызстанга түшөт. Өзүбүз дагы Кыргызстанда бир ичкана кылып, рабочий орунду жаратып, бир адамга, эки адамга, 5 адамга ушул жердеги адамдардан машина алып, ушул жердеги адамдарга пайдабыз тийип, ушул жерде стройка кылып, любой нерсе Кыргызстанга калтырбайлы. Бүгүн жашап атабыз, бүгүн бар, эртең жокпуз. Любой нерсе убактынчалуу. Давай жашаганда патриот болуп, достойный болуп жашап өтпөйлү. Зачем мындай акча керек, Англия, бу жердегилер жаппай. Кыргызстан данное время дүйнөдө эмне болсо Кыргызстанда любой нерсе бар. Фай дейсиңби, эмне керек сага кайф? Менмин деген шаркатмалар бар, менмин деген токой бар, менмин деген көлдөр бар, менмин деген эс ала турган жерлер бар. Менмин деген мындай оборудование алып келип калды, операцияны любой түрүн жасайт. Тамак ашты, даамдуу десең даамдуу. Любой нерсе пикке чыкты. Давай ушул жерде раскрутка кылалы, ушул жерди көтөрүлөбүз. Туугандар, муну видеонун жөнүнө эле көрүп, эптеп эле сынап, бир нерселер сүйлөп койбостон, давай ушул видеону таратып, көтөрөлү бирибизди. Баягы көрө албас деген нерсени жоёйлу. Текеберге илим жукпайт, текеберге байлык жукпайт. Текебер болуп, кыйрата албай. Бирок кыйрата албатса, аракет кылып колдош керек. Кыргызстандын ичинде бир бизнес ачты, давай. Главный алдабай атабы, главный аракет кылып атабы колдош керек. Качан бирөөнүн ийгилигин ийгилик деп, бирөөнүн кайгысын кайгы демейинче, ал адам толук момун боло албайт. Анан бирөө жыгылып калса, ал ушундай болуш керек эле. Бирөө байып кеткен болсо, ал кредит алган. Андай нерсени жыйнаштырайлы, колдойлу, морально поддержка кылайлы, бир туугандарыбызды, досторубузду, бир кичинекей бизнес ачты. Туалет куруп, туалетти ачкан болсо, молодец, жакшы бизнес ачтың.
өнүктүрөбүз. Аня кур, мындай кыл деп дагы дуктан берип ар бир адамды колдош жүргөнөлү. Мына ушул бирөөнүн көрө албасын сыфаты жоготойлу. Кыргызстанда биз 90% көрө албайбыз. Балким мен деле ошондаймын. Сыртынан жалтырай берген менен ичинен вообще бөлөк адам. Давай туугандар, оңолобуз, өсөбүз. Баарыбыз чоң өсөбүз, качан өсөбүз, бири-бирибизди колдойлу. Именно давай Кыргызстандагылардан соода кылайлы, Кыргызстандагы товарын алайлы, ушулар байысын. Именно. Давай любой нерсени патриот болойлу. Кыргызстандын продукцияларын колдоп, Кыргызстан машина чыгарып атат. Давай Кыргызстан, код Запорож чыгарсаң, давай барып Кыргызстандын машинасын сатып алайлы. Кыргызстанга акча түштүн. Любой машина минип атасың. Давай сүт ичип атасың, башка ичип атасың. Давай мен Россияныкын эмес, Казакстандыкын эмес. Давай Кыргызстан чыгарганды алып ичели. Сырлар, любой продукцияны Кыргызстан пикте чыгарат. 100% качественно чыгарат. Бар ошонуку жейли, Россиянын колбасаларын жейт. Чочко бар, башка актан билет. Давай халал тойбосторду жеп, андан башка ушунча ушундай патриот болбойлу туугандар, өсөйлү, өнүгөйлү. Эми бул чынында акыл үйрөтүп атат деп ойлобогула. Мен мындай көзүмө көрүнүп аткан факты гана айтып коюп атам. Туугандар, мындай нерселер толтура. Кимде ушундай нерсе көрүп аткан болсо, комментарийге жазгыла, ой пикир калтыргыла. Кайсыл жерде адаштан болсом, мен билип билбей адаштым, кечирип койгула. Бирок туугандар, мындай видеону таратып коюңуздар, бардык адамдар көрсүн, ойгонойлу, колдойлу, поддержка деген нерсени түшүнөйлү, акча бербей, моралдык поддержка, колдойлу, туура түшүнөйлү, жок дегенде бөлүшпөйлү кой, жок дегенде жаман ой пикир жазбайлы. Баары чогуу өсөбүз, өнүгөбүз, тилекти жакшы кылгыла, чоңураак кылгыла, ой максатты Аллахтан көп сурагыла. Алла таала ким сураса берет. Ой, бардык нерсе ниетке жараша болот. Ниет түз кылып, чоң коюп, иншалла аракет кылып, баарыбыз өсүбүз, өнүгөбүз. Баарыңарга Аллахтын рахматы, урматы болсун. Ассаламу алейкум.